Жумгал районунда көмүр ташыган жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа сүзүшүп, жеңил унаадан каза болгон. Мындан улам Дыйкан айылынын эки жолго боз үй тигип, жолду тосту. Бул тууралуу Super KG порталына Өзүк булактар билдирди. Каза болгон жарандардын сөөгү бүгүн жерге берилди. Жол кырсыгы 2 күн мурда болуптур. Анда жолдогу чаңдан улам эч нерсе көрүнбөй, ушул кырсык катталыптыр. Бүгүн 12 декабрда Дыйкан айылынын эли жолду тосуп, жолго боз үй тигишти. Алар эмне максат коюп жатканын билген жокмун деп билдирди Өзүк булактар. Бүгүн 12 декабрда Жумгал районунун Дыйкан айылынын эли адам өлүмү менен коштолгон жүк ташуучу унаанын катышуусунда катталган жол кырсыгынан улам жол тоскондугу кабарланган. Super KG порталына жергиликтүү тургундардын бири окуя орун алып жаткан жерден видео жөнөттү. 10 декабрда Subaru Forester унаасы чаңдан жолду көрбөй жүк ташуучу унаанын чиркегичин сүзүп, унаадагы 5 адам 3-өө каза болгон. Алардын сөөгү бүгүн жерге берилди. Мындан улам Дыйкан айылынын эли жол тазаланган соң жүк ташуучу унаалар жүрсүн деген талап менен жолду тосту. Чындыгында жолдун чаңынан эч нерсе көрүнбөй калат, деди жергиликтүү тургун. Мындан тышкары айыл тургуну редакциябызга жол тосулгандыгы жөнүндө видео жөнөттү. Анда элдин топтолушуп турганын көрүүгө болот. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанында коңгуроочун да басканды унутпаңыздар.